Ретса деген Рокс деген компания, бул Вьетнамдын компаниясы 2187 гектар жер алган. Ошол эле Торайгыр айылына тийиштүү жерден. Ал жерде 1400 мегаваттык күн станциясын курат. Алар дагы бүгүнкү күндө панелдерин алып келди. Өзүңөр күбө болгондой, уже 2 трансформаторун коюп коюптур. Бүгүнкү күндө линиялардын, опоралардын уже котловандарын казып, фундаменттарын куюп коюптур. Бүгүнкү күнгө күнүгө бир 4-5 машинеден, мындайча айтканда 4-5 машине жүк келип атат. Бул күн панелдерин алып келип коюп атат, металлоконструкциясын алып келип атат. Алар ушул жылдын аягына чейин 25 мегаватт, эмки жылдын март айына чейин 30 мегаватт, май айына чейин, где-то май-июнь айылдарына чейин 75 мегаватты берген атат. Экинчи этапта 500 мегаватт берген атат, үчүнчү этапта 500, ушинтип Кудай буйрса 27 жылдын аягына чейин ошол 1400 мегаватты куруп бизге генерация бергенге даяр болуп калышыптыр. Ал жерде эч кандай маселе жок. Азыр дагы биздин кыргыз тараптардан ошол Балыкчы айылынан жана Торайгыр айылынан 40ка жакын бала келип иштеп атыптыр. Калгандары 150ге жакын адам иштеп атыптыр. Калгандары баягы чет мамлекеттен келген жарандар экен да. Ошол жерден уже айлык маяналары 50 миңден, мындайча айтканда өйдөрөк экен. Бир-эки маселе бар экен, бирок ал маселени ошол жерден, ошо биздин иштеп аткан жарандар менен жолугуп, берки чет мамлекеттен келген жарандар менен жолугуп сураштырдык. Ошол маселелер бар экен, аны ордунда чечип бердик.